Назира Айтбекова Чубак ажы раматылык мага далай күйөө издеди. Блогер, актриса Назира Айтбекова маркум Чубак ажы ага күйөө издегенин айтат. Чубак ажы раматылык мага далай күйөө издеди. Жакшы адамдын баарын чактап, бактымды далай тилеген экен. Жаткан жери жайлуу болсун, ыраазымын. Кандай гана дин болбосун, баарынын максаты адамдагы адамгерчиликти ойготуу эмеспи? Жөн эле ойлордогу ойлордун да жөнү бар. İçimdeki адамгерчиликти, ичимдеги өзүмдү издеп аткан учурдагы жазылган ойлор. Диндин таламын талашамбы, аны бир жараткан билет. Ал кандай буйрук кылса, дал ошондой болот. Эртеңки күнгө кепилдик болбогон соң айтыш кыйын. Жараткандын колундабыз. Учурда жөн гана мендеги менди издөө менен алекмин. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Айзада Жамгырчиеванын көз жашы. Кыргызда атың чыкпаса жер өртө деген учкул сөз бар. Ошол сөз бүгүнкү күнү бир топторуна туура келип жаткандай. Президент ыктыярчылар менен жолуккандан кийин бул сөздүн чындыгы дагы бир жолу далилденди. Алып баруучу блогер Айзада Жамгырчиева менин сунушумду угуп, президент атайын таласка иш сапары менен барды. Мен сүйүнгөнүмдөн ыйлап жибердим деп интернетке жарыя кылды. Коомчулук буга дароо терс реакциясын көрсөттү. Айзада, сен президенттин таласка барганына эмес, апат илдеттен каза болгон кыргыздын мыкты инсандарын ыйла деп ачуу сөздөрүн, сын пикир катары билдиришкен. Кээ бирлери болсо, мамлекет башчынын алдындагы иш планы керек болсо, бир ай мурун түзүлөт деп белгилешкен. Чындыгында эле ошондой. Ал эми кээ бир татаал чукул кырдаал учурунда гана президенттин иш планына өзгөрүү киргизилиши толук мүмкүн. Албетте Айзада менен президенттин иш планы дал келип калды өңдөнөт. Мамлекеттик иш-чараларга алып баруучу болуп жүргөн Айзада Жамгырчиева бул маселелерди сопсонун эле түшүнөт. Бирок кургур пиар деген нерсе абдан азгырыктуу тура. Маалымат булагы, аргумент чекит KG. Айпери Кубик кызы. 7 айлык ыйлак Айперинин чоңойткон ата-энеме ар намазымда дуа кылам. Бүгүн 28-июлда ырчы Айпери Кубик кызы 29 жашка чыгып, ата-энесине ыраазычылык билдирди. Туулган күнүң менен Айпери. 29 жыл мурун 1991 жылы 28-июлда Аллахтын буйругу менен 7 айлык Айпери жарык дүйнөгө келген. Мени тапкан атам жана апама рахматымды айтам. 7 айлык ыйлак Айперини чоңойтуу канчалык кыйынчылык турганын айтып берсеңиздер. Татыктуу тарбия берип, эч кимден кем кылбай багып өстүрдүңүздөр. Сиздер эң мыкты ата-энесиздер. Тарбияңыздар үчүн рахмат. Ушунчалыгына баарына шүгүр кылам. Ар бир намазымда сиздер үчүн дуа кылам ата, апа. Аллахым узун өмүр берсин. Оорубаңыздар. Ар дайым биздин бактыбызга аман болуңуздар. Ата, апа, мен сиздерди катуу жакшы көрөм. Аллахым ыраазы болсун сиздерден, эки дүйнөдө бактылуу болуңуздар. Сиздердин ыраазычылыгыңыздарды, батаңыздарды алуу менин максатым. 5 эненин таманы астында. 1 энени ыраазы кылуу, 2 энени ыраазы кылуу, 3 энени ыраазы кылуу, 4 атамды ыраазы кылуу. Маалымат булагы, аргумент чекит KG.